чындыгында ушул дарылоо протоколу жоктугунан дүрбөлөңгө түшкөндөн биз мисалы үчүн антибиотиктерди каалагандай пайдаланып, жанагы кошулма астма өкөлдөрдү эмнеси гана жок сайынып, ар ким үйүндө жатып алып дарылангандар, мына ушулардын бардыгы чоң кесепеттерге алып келгенин белгисиз. Мына Москвада ушул март айында, май айында аябай катуу жүргөндө биздин эмгек мигранттарынын ичинен Кудай өзү сактасын, эч кандай мындай өлүм болгон жок да, дээрлик эч кандай мындай не болгон жок, өлүм болгон жок. Бирок алар ооруп жаткан мезгилде ошол врачтар келип кандай дарылануунун эрежелерин аларга айтып кетип жаткан. Кеңештерин берип, берип, телефон аркылуу кеңеш берип. Өздөрү да келип чакырылган учурда. Могу оорулошсо дароо алып кетип, оорулошпосо мындай кеңешин деп. Бизде тилекке каршы мына ушул координация, кандай дарылоонун жол жобосун бекитүү, ушулардын жоктугу ушу чоң бир өзүбүздү чоң трагедияга салгандай болду. Анын эки себеби бар. Биринчиден, ошону уюштуруп иш алып бара турган сабаттуу адис калбайды да. Жетекчилерден сабаттуу адис жетекчи калбады. Келген кеткен министрлерди көрүп атабыз. Алардын орун басарларын көрүп атабыз. Эмне иш менен алек болуп жүргөндөрүн көрүп атабыз. Тескерисинче аптекалары бар, дарыканалары бар адамдар жетекчи болуп келип, мына ошол бизнес жасап атпайбы ошону. Эми карабайсызбы? Башка өлкөлөрдө бет каптарды баягы эл жалпы кирүүчү жерлерге бекер берип, ошону тактырып киргизип атса, биздикилер ошол жерде туруп алып, эки эсе, үч эсе кымбаттатып алып, баары бир сатып аласың да дегендей кылып жылмайып карап. Бизде баягы дарыларды дээрлик канча эсеге көтөрүп жүргөндүгү жөнүндө кимдер гана айтпады. Бирок эч ким таасир кылган жок. Кыргызстанда дарыкана түйүндөрүнүн ээлери ким экенин беш колдой билебиз. Россияда, Москванын башка шаарларында комиссия түзүлүп алып, дарыканаларга кирип, ким бааны көтөрүп жүргөн болсо, алардан дарыкана кызмат көрсөтүү лицензияларын тартып алып. Мына ошондой коркунуч менен бааны сактап, жөнөкөй элге жеткиликтүү кылып кармап турду. А биздечи? Бизде шымын чечип башына кийип алды да. 500 сомдук турган дарыңды 7000 сомго чейин чыгарып жиберишти. Кээ бирлери 20 миңге чейин сатып алды. 30 миң, мына бир азамат бар, ошол барып туруп айтат. Барганда эле мону көрсөттү дейт, ушунча төлөңүз, биз тез дарын сатып алабыз деп. Билесизби? 32 миң деп жазып бериптир, ошол жерден санап берип. Башында сиз айтып аткан март-апрелде бизде оору вирус таппай, келиңиз ушуга макул болуп коюңуз, биз ушундан каза болду деп жазып коелу, сизге акча төлөп беребиз деп кыйналышпатты. Эсиңиздеби? А кийин мына пневмонит бөйрөктүн эки жагынан кагынуусу пайда болгондо, өпкөнүн эки жагынан кагынуусу пайда болгондо санын кыскарта албай кыйналышты. Демек, пейилди бузбаш керек эле. Ниетти тууралаш керек эле. Анан ошол тийиштүү даярдыктар көрүлүп, ушул багыттагы адистерди чакырып, Боронов эмнени билет? Абылгазиев эмнени билет? Ошол дарыгер, академик, профессорлорду чакырып, Кудайдын кутту күнү 2 сааттан жыйын өткөрүп туруш керек эле. Мына ол Пахман айым айтып аткан дарылоо протоколун өзгөртүш керек деп кыйкырып атты да. Бечара айым жалгыз экен, анын сөзүн эч ким укпайт экен. Бирөө кулагына да кыстарып койгон жок. Бизде адистерди укпай калды да. Сабаттуу инсандарды укпай калды. Жөн эле жана кыйкырык болуп калды да. Үйдө олтур дегенден башка кыйкырыгы жок. Баягы биринчи кезекте кандай дарылар керек, кандай дарылануу керек, эч кимге ишенбей калган биздин элибиз өзүн өзү дарылап баштады да. Себеп интернеттен ар кандай маалыматтарды алып, ошого ага туура келгени бар, туура келбегени бар. Менин көп белгилүү Кыргызстанга белгилүү болуп калган тааныштарымдын четинен көбү ооруп чыгышты. Арасынан ошол Чубак ажы кетип калды, раматылык. Анан Садырдын молдо кетип калды. Атактуу дегендерибиздерден Кудайга шүгүр, баягы жашы бир топко барып калган. Биз баягы кечки маек деп көрсөтүү ачып, ошону маектешип аттык эле. Ошолордун баарын дээрлик жаштары 80ден өтүп калган. Ошолордун бир 80% ооруду. Кудайга чексиз шүгүр.
ооруканага барбай туруп үйлөрүндө айыгып кетишти. Ооруканага барган жок. Бир гана эжекебиз кыргыз эл артисти, анан бир дос кыргыз эл артисти экөө ооруканада 10 күндөн жатып чыгышты. Калгандары дээрлик үйлөрүндө айыгып кетишти. Ушу пандемия келгенде негизги маселе бул мамлекетти бекемдөө, мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн арттыруу экенин Бул сыноо болду. Бул сыноо болду. Ушу мамлекет бекем болбосо, мамлекет алсыз болсо, бул эч нерсеге жарабай, эл ушундай оор трагедияга учурарын көрсөттү да. А мамлекет каражатты кайдан табат дегенде эле жанагы маселе келип чыгат да. Ушул биз форс-мажор кырдаалга туш болдук да. Ушундай учурда мамлекетте ушул бирден бир киреше алып келип жаткан, ушу кумтөр баш болгон алтын кендер, биз 50% алтынды калтырышыбыз керек да. Бул маселе чечилиш керек да. Кандай дейсиз? Сиз билесизби, Акаевдин кезинде биз депутаттар референдум өткөрөлү деп чыкканбыз. Эл чечсинчи, макул. Депутаттардын айтканы жакпай атат сизге. Сиздин айтканыңыз бизге жакпай атат. Бийликтин туткасы эл, жердин астындагы байлык, суу байлыктары, моундай кен байлыкта кыргыз элинин энчиси деп жазылып турат. Бул Кыргызстандагы эл өзү чечмейинче башка эч ким чече албайт деп. Ошон үчүн референдум жолуна чыгалы дегенде аябай чыдабастык кылып, ар кандай шылтоолорду таап, көз боемоочулук кылып ушул деңгээлге жетти да, ушул кезге келди. Анан тескерисинче ошол мезгилде ушул маселени көтөргөн азаматтарды да аябай катуу куугунтуктап келбедиби? Мына Абсамат Масалиевди, жанагы Мамбетов деген баштапкы политехникалык институттун ректору болуп келген, окумуштуу кен байлыктары боюнча адис болгон азаматтарыбыздын баарын тепкилеп, аябай жек көрсөтүп, жаман көрсөтүп, кейлерине ар кандай сыйлыктарды берип, токтотуп, макул болбой койгондоруну мыкаачы кылып көрсөтүп, элге кыйкыртып, ушуларды камаш керек деп, ушулар элди бузуп атат, тынч жаткан элди ушулар коозутуп атат деп, аларды мокочо кылып көрсөтүп келбедиби? Бирок азыркылар үчүн бул кендер жоктой эле да. Азыркылар үчүн себеп форс-мажор ушундай оорабал болуп атат. Азыркылардын акылы жетпейт ал маселени кандай кылып чечүүгө, эрки да жетпейт. Сиз айтып аткан маселени кандай кылып чечсе болот? Кен байлыктары Кыргызстандын элинин энчиси. Энчибизди кандай кылып чечели, урматтуу мекендештер, келиңиздер. Иштетелиби, кое туралыбы? Эки суроону коюп туруп элге чыгыш керек. Кое туралы деген болсо, эл аралык келишимдерди дагы ушундай болот. Элдин чечими ушул. Бул эң жогорку элдин каалоосу. Кечирип коюңуздар, токтотобуз. Же шарттарын карап чыгалы. Мына ушундай жолу коюш керек. Булардан эми алганыбыз мына кумтөрдөн 5-6 миллиард сом. Алып кетип жатканы бул 50-60 миллиард. Эми ушундай учурда форс-мажор кырдаалда бул маселе чечилиш керек да, сөзсүз. Мына эмнени карабайсызбы, жер үйдү карабайсызбы? Жер үйдөгү алтын кенинин кору 7-8 миллиард доллардын тегерегинде. 7-8 миллиард доллардын тегерегинде. 100 тоннада деп айтылат, ал бир 5 деп айтып атышат. 5 миллиард деппи? 7-8 миллиард доллардын тегереги деп биз Союздун мезгилиндеги чалгындоо иштерине карайбыз. Ушуну 100 миллион долларга берип жибербедиби? Мына ушул көзүңө көрүнүп турган келечегиңди уурдап аткан бийлик каяктагы акылыңа сыйбаган нерсе жалаларды жаап койгон болсо, ушу маселени көтөргөн азаматтарга, жигиттерге, кыздарга көзүңө көрүнбөгөн жаланы жаап койсо, эл кокуй ушундай турбайбы деп бул жагына чуурулуп кетип калып атпайбы? Кандай кылып түшүндүрсө болот элге? Караңызчы. Могул жердеки жөнөкөй эле жаткан бир алманы, анан могул жерде жаткан аябагандай биздин элибиздин келечеги болуп турган маселени, муну алма уурдап кетти, муну алмаңды алып кетти десе, элдин баары муну алманы алып кетиптир деп ушунун аркасынан чуркап атпайбы? Муну жакта келечегиңди уурдап бүттү, кысып койду го. Небере чебере кыбыраңа чейин мойнуңа илип койду го. Эл таразага салганды үйрөнүш керек го. Муну эмне үчүн каралап атат? Муну эмне үчүн мактап атат? Эмне эле бул кишиге, бул жигитке же бул кызга асылып калды? Демек, асылып атса артында бир нерсеси болсо керек деген ойду жүгүртүш керек дейли дагы. Анан жанагындай бир арзан нерселерге түртүп койгон болсо, ошол жакка чуркап кеткен болсо,
элибиздин келечегине элибиз өзү дагы бир аз жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Бир ушу сөздүн аягында эл ушул таразалай турган, тандай турган мезгил жакындап келатат да. Ушуну эске алыш керек деп ойлойбуз. Эми бардык нерсе элдин колунда. Чындыгын айтканда элдин колунда. Эл кандай чечим кабыл алса, ошондой болушу керек. Эч ким бүгүн эч кайсы жакка ары тур, бери тур деп элге көрсөтмө бергенге укугу жок. Андай бербешибиз керек. Тек гана эсиңе кел дешибиз керек да. Баарыбыз биригип эсибизге келишибиз керек дагы. Өз тагдырыбызды өзүбүз чечкенге жөндөмдүү, сабаттуу болушубуз керек деген маселени коюшубуз керек. Чоң рахмат сизге. Ийгилик болсун.